Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Жылдан жылга үй-бүлө ортосунда ажырашуулар көбөйүп, ортодогу балдарга алимент алуу маселеси көйгөйдү жаратып келет. Кээ бири курнамыска алдырып алимент албай келсе, айрымдары алиментти кантип мыйзамдуу жол менен алуунун жолдорун издеп келишет. Деги эле алимент деген эмне жана алимент алуунун жолдору тууралуу биздин бүгүнкү материалда. Психолог Жумаказы Жуманазаров алиментти баланын атасы болобу, апасыбы эгер бирге жашабай калса милдеттүү түрдө төлөө керек болгонуна карабай, ар түрдүү таңууланган көз караштан улам баш тарткандар кездешерин айтат. Ооба, ажырашкандан кийин алиментке тапшырбаган учурлар да көп да. Мунун негизинде эмне турат? Мен сенсиз деле оокат жасай алам деген бир нерсе бар да. Ошо өзүн кыйын көргөзгүсү келет да, жубайлардан ошо эреже кыйын көргөзгүсү келиши мүмкүн. Мындайча айтканда курнамыз болуп калат. Мунун курнамыз жанакы өзүн кыйын көргөзүүнүн жанакы бир себептери бар. Бул жанакы тарбиядан болушу мүмкүн. Жанакы эч качан ыйлаба, эч качан алсыздыгыңды көргөзбө деген. Андай болгондо чындыгында ошо мен өзүм эле кыйынмын, мен өзүм эле кылам деп калышат да. Андан тышкары, тарбиядан тышкары стереотиптер деле бар. Жанакы чоңойгондо үйрөнүп алганчы, көрүп алган, Бул кандай? Кыйын аялдар, мисалы, балдарын өздөрү эле көтөрүп кетет депчи. Азыркы аялдар ушундай, азыркы аялдар өзү эле кылат деп. Же жанакы эркектерге тийиштүү болгондо, эркектер күчтүү болуш керек деген бар, Ошондой стереотиптер таасир этет, таасири чоң. Андан тышкары ошо үйдөн алган тарбиянын ошо чоң бир ошо салымы бар да ой жүгүртүүгө. Ата-эненин ортодогу келишпестиги үчүн бала эч убакта жооп бербеши керек. Ошол себептен эки ажырым жолго түшүүдө бала жабыркабаш керек. Ага керектүү шарт түзүү абзел. Алименттер бул чындыгында абдан бир чоң бир көйгөй, анан бир чоң бир маселе да бул балдар үчүн. Жубайлар бул чоң эле кишилер, булар ажырашып атканда түшүнөт да, бардыгын түшүнүп турат. Бирок жубайлардын ажырашканы балдарына таасир этпеш керек. Анан жубайлар ажырашып атканда балдарына түшүндүрүп бериш керек. Эмне себептен ажырашып атат? Ажырашканы бир эле экөөнүн маселеси экенин айтса жакшы болот. Мисалы, апаң экөөбүздүн ишибиз, же жанакы апасы, биз атаң экөөбүз ушундай чечтик. Бирок деп туруп, дайыма менин балдарым болосуңар, дайыма мен силерди жакшы көрөм, дайыма мен силер жөнүндө ойлоном, дайыма мен силерге жардам берем колуман келишинче деп туруп, балага айтыш керек. Бала деген менин ошо атам бар, апам бар, алардын мээрими бар, ошо бар деген эле сөзү керек да. Ошонусу эле болсо, жанакы чоңойгондо мындай жарандар өзүнө ишенген, кыйын, анан турмушта чоң ийгиликтерге жетишет, жакшы иштерди кыла алат. Ал эми атасы же апасы тирүү эле туруп, анан жок болуп кетсе, тыштап кетсечи, анда чындыгында балдар ошо кичинекейинде өздөрүн күнөөлөйт да. Атам жаман же апам жаман деген ой келбейт. Мен жаманмын, мени тыштап кетти дейт. Ошол себептен жанакы ошо баланын ата-энеси бар экенин билип туруш керек. Билип турганда бул өзүнө ишенген, күчтүү жаран болуп өсөт. Учурда алимент төлөгөн энелердин саны дагы күндөп өсүүдө. Бирок айрым жаш аталар алимент балдарга төлөнөрүн билгени менен каражаттан баш тартып келишет. Бул жөн гана намыскөйлүкпү же маалыматтын жетишсиздигиненби? Айылдык кеңештин төрагасы Урмат Алыпсатаров төмөнкүчө оюн билдирди. Азыркы учурда чынында эле ажырашуулар көп болгондуктан бул алимент маселеси өтө көйгөйлүү маселе болуп атат да. Көп учурларда соттошуп, алимент төндүрө алышпай, алимент өсүп кеткен учурлар көп. Бирок мыйзамда каралгандыктан бул алиментти сөзсүз түрдө төлөш керек. Баланы жараттыңбы, жараткандан кийин баланы
камсыз кылуу бул ата эненин милдети. Ал эми эркек тарап багып алып алимент алгысы келбесе, эгер шарты болсо, алимент албай эле баланы бага берсе болот да, менин оюмча. Ал эми шарты жок болуп баланы камсыздай албаса, уят сыйтты коюп эле алимент алып баланы толук түрдө камсыз кылып багыш керек. Материалды даярдаган Айтурган Кушкарбекова, Сусамыр ФМ жамааттык радиосу.